İnsanlarımız, cananlarımız varken süйлöşülüp ötkönde salamat sактоо kызматкерлерinin алдыга жакшы эмгек кылып мамлекет үчүн күйгөн кызматкерлерибизди жөнөттүк эле мына бүгүн Кудай буйрса 15 август билим берүү тармагындагы өзгөчө жетишкен ийгиликтери чыгармачылык менен иштеген билим берүү кызматкерлери ушул Ысык-Көл облусунун Чакан Ата шаарындагы Ак Толкун пансионатына жөнөтүп отурабыз. Анда куттуктоо үчүн сөз сиздерди жөнөтүү үчүн Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Каныбек Самырбек Жакпасов берди. Августун кечмесин айтпадык мына. Бизде тиги Алай району мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү жок, мындан ары келечеги жок болсо нерселерден талап кылып айтылган да. Биздин потенциал бар, өркүздүү, мына мисалы үчүн келгенден баштап ар бир ошо 1-поездканы мектептерге, бала бакчаларга барып кыдырдым да. Ошол жерде жетекчилердин жумушка мамилесин карадым. Коллективдер атмосфераны биз дагы бүгүн эле аким болуп келген жокпуз. Анча-мынча тажрыйба бар, көрүп атабыз. Анан эми бизде 1700 мугалим атабыз. Буга чейин деле биздин тиги айылдагылар эле мектепте эле 1-чи месте алып Кыргызстан боюнча. Физика боюнча мына 1-чи месте алып жүргөн мугалимдер бар. Анан эми биз силерди морально жактан, материально жактан колдосок, жанагы жыйынтыктарды, башка районда көрүп турган жыйынтыктарды спокойно алсак болот да. Мен айтып атпаймын, мына быйыл жанагында 5-чи орун болду, ал бир гана мугалимдердин күнөөсү эмес да. Ошон үчүн көбүрөөк ата-энелер менен дагы иш алып барып, жакшы бир күчтөн берип турсак, мына айыл өкмөттөр өзүнүн түз жумушубузду мен аким катары билим берүү тармагы шарттар түзүп берип, силерге ушундай жакшы колдоо кылып турсак, эмдиги жылы жакшы результат көрсөткөндөрдү мен айтып атам мына. Бир гана Кыргызстан менен чектелбей, Турцияга чейин Кудай буйрса ошондой пландарыбыз бар да. Бирок ошон үчүн сиздер жакшы бир жыйынтык көргөзүш керек да. Анан мына биздин Алай районунун окуучулары ушундай жыйынтык көргөзүп атат, ушундай результат болуп атат деп. Бала бакчалардын жетекчилерин результат көргөзгөн керек болсо ата-энелер бар кээ бирөө донор демөчү болуп жүрчү. Ошон үчүн бүгүн погода ушундай болот, капа болбогула. Тиякта погода эртеңден баштап ачылат экен. Салкын жетесиңер. Анан эми аман эсен барып, биякта телефонун баарын өчүргүлө. Нам ушпай калды, анан тиги буйга чөп салынбай калды деп токтотуп барып. Анан эми самызгандан кийин жолубуз болгон бар мынакей. Калган жерге кыдабай деп айтпайбы. Старший ким? Анан кийин мындай салт боюнча жана ичкандан тамак ичпей турбайбы, ошого чейин ошактан тамак ичесиңер. Келатканда дагы биз дагы колубуздан келишинче демөчүлөр жанакындай транспорт менен жатаканасы баары бесплатно. 3 маал тамагы менен. Анан эми жолдон бул мынакей биздин жеке менин атыма айтканча тыйын, калгандарын жок дей берсек жок болот да. Эң негизги көңүл. Анан мындай бакта жетекчилер айтат, салымарды кылгыла деп. Анан ошол жерде кичине ачам чай ичпейт. Сиздерди аттаган жакшы мугалимдерди айтат. Дем күч менен келип, будан кийин кече рахмат айткандай, будан кийин жерге дагы жыйынтыктарды көрсөтөбүз. Сөзсүз көрсөтөбүз да. Бияқта Алайдын сыртта жүргөндөр көп кишилер бар экен. Анан эми мен көбүнө чыгып атам азыртадачы. Салымарды чогуу бирөө мына флагшток жазып берем деп атат. Бирөөсү болсо ишкана ачам деп бул чынара деген ушу биздин Алайдын турган экен. Экоста сүйлөшүп азыр бир совместный проекттерде ишке ашырабыз. Анан Кудай буйрса жанакындай Турция эмес, башка жакка дагы шарттар болот да. Бирок силер тараптан только билим. Болду, андан башка эч нерсе талап койбойсуздар. Калыпты айтып коюш керек. Мактуу жерлештери, майылдаштары, сиздерди ушул азыр кирип келип, ушундай жакшы иштерге жол кылганына абдан кубанычтамын. Биздин жаңы акимибизде жакшы иш кылып аткан экен. Ошуга мен көп абдан кубанып атам да. Ушундай иштер көп болуп турса, биздин Алай районуна дагы, Гүлчөгө дагы ушундай туризмди өтүп турса, биздин Алай кандай болсо, ошолордун баарына условия түзүп, ошо бөлтүктөрдү бияка алып келсек, ушундай бир
комитетти да кылсак болот экен да негизичи. Ошого азыр биз условия түзгөнгө ошо туризмди самый главный кайсы мамлекет өнүгөт, кайсы мамлекетте туризм аябай жакшы өнүккөндө гана ошол мамлекет аябай бай мамлекеттердин катарында толуктоп атат да азырчы. Ошондуктан биз алайда жөн адамдар чыккан жок. Биз деген жаткан урпактарыбыз ошол духту, ошол күчтү, ошол дем менен биз баардык нерсени кыла алабыз да, колубуздан келет. Давайте ошол Алай районун биз туризм тармагында өтө чоң мындай жакшы иштерди жасайлы. Сиздер бизге жардам бериңиздер, а биз инвесторларды да тапканга аракет кылабыз. Шылса ушул нерселерди мен ишке ашырууга Кудай алдына, сиздер алдыңыздарда буюрса ишке ашырабыз деп айтабам да. Кана аябай урматтуу педагогикалык кызматкерлер бизге аталык камкордук кылып администрация жетекчиси Каныбек Сагынбек Ишмаш болуп ушундай дем берип шык берип жатканына өтө кубануудабыз. Кечээ дагы чоң ушта айтты. Эми ушул биз ушундай сыйды эмгек менен көрсөтүшүбүз керек. Кудай кааласа мүмкүнчүлүгүбүз бар, билим бардык жетишет. Ошондуктан мына ушундай азыр ысык көлгө ушундай жолдомо биздин райондун тарыхында биринчи жолу болуп атат. Ошондуктан жакшы барып эс алып келгиле. Ошол эс алууңар ушул ишиңерге дем болсун. Ушул ишиңерге ийгилик жарата турган бир иш-чара болсун деп тилек кылайын. Аман эсен барып, ойноп, жакшы эс алып келишиңерге. Amin. Zorlama. Ayaşın zaten. Ayaşın tanıyor beni. Байланıştır. Telefonum. Bunda Getotal, Çıska, Ulubaşı dinleyenler. Şurada da.